Өтөн өчүрүктөр кызмат. Рапор Шакылбеков. Өрт кырсыгы боюнча билдирүү түшкөн бул жер Нарын шаарындагы номер 16-өрткө каршы жана куткаруу бөлүгү. 80 чакырымдык радиусту тейлеген бөлүккө бул жолкусун кала аймагынан өрт кырсыгы катталгандыгы боюнча чалуу түштү. Диспетчер маалыматты алган соң дароо айгай салып, нөөмөттө турган өздүк курам жолго чыкты. Телсиз жоону басуу үчүн жолго чыккан топ кырсык катталган жерге болушунча тез жетүүсү абзел. Бирок шаар ичиндеги унаалардын өрт өчүрүү унаасына жол бербей, айдоочулардын тоң моюндук кылганы чоң көйгөй. Ошол кетип баратканда өзүңүздөр көрдүңүздөр жаңы эле азыр машиналар жол бербейт. Ошого кармалып калабыз. Кээбиси машиналар астына түшүп алат. Биздин сиренабызды да мындай тоголуп да койбойт да. Биз атак жолго эч ким тоскоол болбосо убагында эле барабыз. Убагында эле биз болгон Нарын району, Нарын шаар боюнча бир эле ушу пожарчасы болгондуктан ошо айылдарга барганыбыз кичине жолдун алыстыгы кичине кармалып калат. Мындай тоскоолдуктарга карабай өрт өчүрүүчүлөр кырсык катталган дарекке болушунча тез жеткенге аракет кылышат экен. Ошол эле маалда алар өрттү өчүрүү боюнча жолдо баратып план түзүп, билдирүүнүн чын бышыгын тактап жүрүп отурушат. Өрткө чыгып баратканда өзүң ойлоно баштайсың. Уже кайсы жерде гидрант бар. Себеби ошол жерде биз өзү суу менен даяр турабыз да. Суу ошол жерге 6 тонна суусу менен даяр турабыз. Сууну бергенде да ар жагында ойлонобуз. Суу кайсы жерден чукулураак. Ошол жерден кайсы жерден су алабыз. Же болбосо айылга барып калса кайсы көлмөлөр бар, жанында кайсы канал бар, болсо кайсы водоем бар. Ошол водоемдон су алып, ошол үйдү толук өчүргөнгө уже картасын түзө баштайбыз. Беттегенден кайтпаган бул кызматкерлердин башкы өзгөчөлүгү алоолонгон отко жалтанбай киргендигинде. Ушу өрт болгон учурда эң биринчиден биздин адам өмүрүн сактоо. Эң биринчиден адам өмүрүн сактайбыз. Экинчиден ошол ичиндеги жарылуучу заттарды алып ташташ керек. Үчүнчүдөн ошол өмүр бою чогулткан байлыгын өрттөн сактап калуу. Жана ошол биз эң биринчи өрткө барган учурда электричество деген болот. Биз электричествоны ажыратып салмайынча эч качан суу бербейбиз. Себеби ал өзүбүзгө кооптулук жаратат да. Анткени ал электричествонун ичинен баягы трёхфазка да болушу мүмкүн. Трёхфазка менен көрсөтмө менен тыгыз байланышта трёхфазка болсо көрсөткө сразу чалып трёхфазканы кырккандан кийин анан өрттү өчүрөбүз. Өрткө чыгып баратканда биз эң биринчиден ошол жакта киши калып калбаса экен деп ойлойбуз. Биринчи өзүбүз ошо адам өмүрүн сактайлы деп. Ошол жакта мисалы көөл өрткө барасыз, ошол жерде кичинекей бала калып калышы мүмкүн. Ошол жерде чоң киши баягы уктап калып ар кандай өрт кырсыктар чыгып атпайбы? Байкелер уктап калат, жанагындай тамеки чегип уктап калат. Ошолор күйүп кетип баягы биз барган учурда бизге да маалымат берди да, кыска ошол үйдүн хозяйыны үйдө мынча киши калды, 2 киши калды. Жок болсо өзүбүз эң биринчиден ошол жакты ичин карап чыгабыз. Биринчи карап чыгып ошо кишини куткарып коюп анан биз ошол өрттү толук өчүрүүгө аракет кылабыз. Өрт өчүрүү сырттан караганда жеңил көрүнгөнү менен аны өчүрүүнүн ыкмалары жана оттун түрлөрү да бар экен. Маселен, чыккан өрт кырсыгынын айрымдары суу чачса өчпөй, атайын даярдалган көбүктөн өтсө, кээ бири сууга да, көбүккө да баш бербей, аны кум менен гана өчүрүүгө болот экен. Основном биздики спецтехника болгондон кийин да постоянно пена болот. Сиз айтып атпайсызбы? Өрттүн жана майлар көбүнчө АЗС, май куюучу бекеттер, ошолордо күйгөндө майды билесиздер. От менен, суу менен көп өчпөйт. Ошондуктан ошондой өрттөргө пена деп коебуз. Ошо основном ошо пена менен өчүрөбүз. Анан могу бизде деле жилой секторларда жарандардын жүргөндө ошо жарандар май билесиздер, зыгыр май күйөт. Аны суу куйганда химический реакция жүрүп, кайра огош беттер күчөйт. Ошондуктан андайларга ушул моментте пайдаланып, учурдан пайдаланып айта кетет элем. Суу май менен күйгөндө, ысытып температурасы көбөйгөндө өзү күйөт. Ошол күйгөндө деген үйдө болгон ным жана чүпөрөктөрдү ошо аба кирбегидей кылып
ошону жаап анан өчүрүш керек, абагын киргизбей өчүрүп кетиш керек да. Анан көбүнчө бул техника, азыр көбүнчөсү газовый техниканын бүт эле көбү газ менен жүрүп калбадыбы? Ошолор көп күйгөнгө, батыраак күйүп кеткенге жаралып калат да. Ошо батыраак күйбөш үчүн аны дагы пена менен унааны өчүргөндө көбүнчө пенаны колдонобуз. Кум основном биздики жана подстанциялар билесиздер. Подстанциялар эмеспи? Ошо подстанциялардын өзүнүн майлары бар. Майы, анын подстанциянын майы күйсө, аны пена менен өчүрөбүз. Электр энергиясы сууга билесиздер. Пена менен суудан электр энергиясы өтөт. Өткөндө кайра бизге өзүбүздүн кызматкерлерге коркунуч туудурат да. Ошону кум менен да өчүрөбүз да. Тилсиз жоо менен күрөшүп, адам өмүрүн куткарууга себепчи болгон мына ушул кызматтагылар чакыруудан келген соң дагы жөн жай отуруп калышпайт. Алар бөлүккө келген соң кайрадан жабдууларын ирээттеп, автоунаасын майлап, сүттөп, суу толтуруу менен алек болушат. Келгенде өзүбүздүн формаларыбыз өрткө чыгуу кийимдер суу болуп калат, боевой одежда. Аларды ургатабыз. Андан тышкары кийинки базарга чыкканга майларын токтап, өрткө чыгуу техниканы. Ошо моральный психологический өзүбүздү даярдап, ошо кийинкиге. Ошондой кылып эле турабыз. Жылдан бери мына 98 жыл тарых бар. Өрткө каршы кызмат. Калк коопсуздугун башкы орунга койгон кызматкерлер бош убактыларында да даярдык көрүү менен ардагерлердин акыл насаатын угуп, билимдерин дагы тереңдетип турушат экен. Биз барган учурда өмүр бою бул кызматта эмгектенип жүрүп, ардактуу эс алууга чыккан Ниязбек Абдылдаев өздүк курамга өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, кеп кеңешин айтып жатыптыр. Ардагердин айтымында бул кызмат башында жарандык кызмат болсо, кийин аскердик кызмат болгон экен. 1983 ошол кызматты аскерлештирип, номер 1 аскердик бөлүк болуп түзүлүп, ошондо жаңы техникалар келип, зил 130 үлгүсүндөгү техникалар келип, ошого жаңы кызмат уюшулуп, ошондо өрт өчүрүү, элдин жашоо тиричилиги дагы оңолуп дегендей, бийик үйлөр түшүп дегендей, ошол учурда өрткө каршы кызматта 3 техника, 4 техникага чейин эле болгон. Эми азыр салыштыра кетсек, азыркы учурда жаңы унаалар менен камсыз болушуп, азыр КАМАЗ үлгүсүндөгү, Хово үлгүсүндөгү автоунаалар мурдагыдай мурунку техникаларга салыштырмалуу азыр суу таш сыйымдуулуктары 6 тоннага чейин, пена образовательдери болсо 350 литрге чейин ошо болгон өрттөрдү өчүрүүгө азыр жакшы шарттар, мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Мына ушундай түйшүк менен башын канжыгага байлап алып, алауланган өрт менен кармашкан кызматкерлер үчүн түзүлгөн шарттар дагы жаман эмес. Тагыраагы өлкөнүн аймагында бардык өрт өчүрүү жана куткаруу бөлүктөрү акыркы 3 жылдан бери жаңы техникалар менен камсыздалып, шарттары жылдан жылга жакшыруунун үстүндө. Техникалардын жаңылышы акыркы биздин 3 жыл мурунку иштеп келген техникалар 1987 жылы, 84 жылы ага чыккан зил үлгүсүндө автоунаалар болчу. Азыр эми биз ал автоунаалардын сыйымдуулугу суунун батканы 2,5 тоннага чейин болчу. Азыркы бизге келген атайын өрт өчүрүүчү автоунааларга 6 тонна, анан 5 тонналык суу бата тургандай унаалар келди. Элестетсеңиздер, 3 автоунаны бир автоунага куюп алып барсак болот азыр. Кайра ташып, сууну кайра ташып, анын үстүндө баягы 2 тонналык сууну өрт өчүрүүдө максималдуу колдонсо бир 10 мүнөттө эле гана ушул түгөнүп калчу да.
азыр эми жарым саатка жетет максималдуу колдонсоңуз. Мындай үнөмдөп колдонсо 1 сааттан ашык ошонусу жетип берет. Бир кылымдык тарыхты артка таштап талыкпай иштеп келе жаткан кызмат алгач Бишкек шаарында 1926-жылы түзүлгөн. Ал эми Нарын шаарында өткөн кылымдын 40-жылдарында иштеп баштаган.